бүтүн берип кеткен, баласын айтпайт, башка фамилияны жазып чыгарышып атат аякта. Мен соттон бузуш керек экен да, максатчы арка кайрыш керек. Анан мындай силестерин билесиз да. Анан ошо дагы прокуратурага кайрылдым, мен дагы тергөө өткөздүм, мындай буларды же камаш керек, же жакшылап бир эме кылыш керек, наказывать этиш керек. Ансыз булар ошондо оюн көрсөтө берет экен. Үйлөсү бар. Ошон үчүн биз эч ким дольщикти карабай деп түз эле чийилген. И вообще эле карабайт. Анткени бул деген поля. Болгону документтери поля. Уктуларды. Ошондо бул 3 жол жасалганбы карта? Бир эле жолу. Мен сиз жан Мен аны билбейм, мен айтып атканым мен билбейм. Мен зам аким Адиев деген Адиев кетип калыптыр го. И анан ошонун документ бериш үчүн жанагы тинкат берген аял мына Иманалиева мерген Иманалиевага аялына заявление берип айтып атат, давай сен жазап бер, күтөр деп, күтөрөбүз деп. Мен болгон менен биз жасап атабыз, иштерди жасап атабыз. Карапайым айымдардын бузбай эле. Бул иш боюнча кылмыш жоопкерчилиги каралышы мүмкүнбү? Каралат. Обязательно каралат. Кайсы статья менен? Кимдерге каралат? Аны статьяны Жалган көрсөтүүлөрдү берген үчүн. Kimge keldiğinizde Prokurorga keldik эле. prokuror çok. Oşo Orun basarına. Hazır men bir dijinni çakırayım. Tamam. Çakırayım. Olmaz. Akbar var bugün. Yok bugün. 4 tane şüphemiz. Алейкум ассалам. Салам алейкум. Иликтөөчү журналист Абай Карабаев. Иш менен келдик эле. Рұқсат берсеңиз орунбаса келип чыксак, суроо жооп беребиз. Ne iş men geldi? Жер, Ya, жер боюнча. arzınızda mı? Ровдуга кетти. Эми качан Bizde чечилет tergөө organı жоқ екен білесіз да. ошону айтты. Bizde de жоқ, biz tergей албайбыз. Биз tergөө органдары чыгарган чечимдин мыйзамдуулугу менен карайбыз. Талап ошо мыйзамда көрсөтүлгөн талаптарды эле Бирок боюнча неме кылабыз. сөзүңүзгө аралып, бирок жалпы жетекчилик алып бересиз да бул иштер боюнча. Жетек биз милициянын жетекчиси эмеспиз. Жок, сиз жалпы бир көзөмөлдөөчү орган болгондон жетекчилик алып бересиздер да. Үстүндө туруп жетекчилик алып бересиздер да. Үстүндө турбайбыз дейм мен. Ал сиз другой бөлөк орган, надзорный органбыз, бирок Не айтып атасыз? кандай не айтат? Жок. Ал система Сиз айтып МВД. атпайсыз аны, надзорный Мен эмес үстүндө деп турбайбыз дейм мен, үстүндө турбайбыз. Ал ички иштер министрлиги, биз прокуратурабыз, биз анын үстүндө турбайбыз. Анын чыгарган чечимин көзөмөлдөйбүз деп атам. Болгону ошол биздики. Ошо чечимди, чыккан чечимди кайра аркасына бузуп жөнөттү. Буза алат экенсиз. Биздики буза алабыз, көрсөтмө бере алабыз. Аны мен аны биз барып анын өзүнүн жетекчиси бар, өзүнүн тергөөнүн жетекчиси бар. Ошолор аны иштете Орун басар болсо кирип чыкпайлыбы, рұқсат беребейсиз да? Эмени карап коюңузчу, кайсы күнү орун басар кабыл алат. Эле ошол тиги мени кабыл албай. Урматтуу биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү, азыр биз Сокулук райондук прокуратурасында турабыз. Албетте Ыйманкул агабыздын ошо жер маселелери боюнча атайын укуктук жагынан болуп жаткан талаш боюнча албетте эми прокуратура органдары жалпы тергөөнү эмне үчүн алар жасалма документ менен ушинтип карапайым элди кыйнап жаткандыгы боюнча толук көзөмөлгө алып
анын үстүнөн иштеш керек эле албетте. Бирок тилекке каршы ушул убакка чейин созулуп келди. Азыр күтүп атабыз. Орун басары прокурор өз жок экен, бирок орун басары бар экен. Азыр кабыл алса, кирип суроо жооп улантабыз. Саламатсызбы? Мен буларга кайгырып менен жер маселеси боюнча. Анан ошол боюнча биз прокуратурага да тийгетейин деп келип калды да. Анан мен айттым, бул кишилер түшүндүргөн, буларда тергөөчү отделдери жок экен, эмеге ровду качан тескерип берет, мына 3-чү жолу кайтарылып атат деп. Мына байке көчөгүнү мен тоткун бузуп туруп, кайра жөнөткөн. Качан эми даяр болот булардыкы? Азыр мен айтам, жакка чабыпчы. Сиздин эме ишиңизди карап чыгып Биз менен кошо барсын, чыксын азыр бирөөсүн барып поледе көрсөтөбүз. Айтайын азыр чалайын. Кошулдагы барып поледен көрсүн дагы, алда жазып. Сиз кызматыңыз кайсы? Кызматыңызды айтып коесузбу? Кандай кызмат? Помощник. Жардамчысы. Аты жөнүңүз ким? Акбар Жумабеков. Төмөндөгү жасалма документтер менен азыр ошо карапайым элди кыйнап жатышыптыр да. Сиз алардын бардыгы боюнча маалыматыңыз бар, ошол боюнча эмне дейт элеңиз сиз? Эми болгон эмен биз жасап атабыз, иштерин жасап атабыз. Карапайым элдердин укугун бузбай эле деп. Бул иш боюнча кылмыш жоопкерчилиги каралышы мүмкүнбү? Каралат. Обязательно каралат. Кайсы статья менен? Кимдерге каралат? Аны статьяны даже билбейт. Жалган көрсөтмөлөрдү берген үчүн алар жооп бериш керек. Жооп берет. Мен 3 жылдан бери Текшерүү иштерин жүргүзөт. сот бүтсүн, мен да кайрылайын, сиз ошолорду Текшерүү иштерин жүргүзөт, анан кийин дальше өзүнүн юридикалык баасын берет. Тергөөчү. Алар эч ким кылбайт экен деп жалган документти көрсөтө берет экен. Сотту Биздин коомчулук ошол тергөөчүнүн үстүнөн карап чыгабыз, болду ошол токтун бузуп беребиз. Андан тергөөчүлөр өздөрү чечет. Не кылышты? Не кылышты, кандай камабайбы, камабайбы. Камаган эси камаса, бизге келет да, биз эме кылып беребиз. Өзүнүн укугун. Токтун чыгып бересиз. Токтун чыгып беребиз. Болгон ошол эле биз. Алейкум. Кандайсыз? Баягы иш менен. жанагыны бекелеп. Не oldu? Келиңиздер. Айнан. Мындай коюп коеюн, Биз мынау архитектуралык эме боюнча сиздин чертож боюнча, ушу боюнча түшүндүрмө берсеңиз, 048-041 анан ушунча жер тилкеси канча гектар жер Кандай 041 048 дегениңиз эмне ал? Жок, мына жакта турат го жазуу наракта. Иманалиевдин жери. Мына о. 048-041. Анан кийин буякта Кайыпердиева турат. Айтып атат, жарымы Кайыпердиевага тиешелүү болуп калган. Кандай же тиешелүү болуп калат? Ошону сиз түшүндүрмө берсеңиз. Кайыпердиева дегениңиз ким? Билбейм, жер гектар. Мен келгениме 1 жыл болду. Мен бул посту жакшы түшүнө албайм. Мен да түшүнө албайм. Мен келип атам, ошентип атат. Мындай да байка. Мен түшүнсөм бут айтып бермекмин сизгечи. Эмеле жанагы семичкадей чалыпчы. Азыркы учурда 041 048 дегенде эле мен түшүнгөн жокмун. Жаңы элечи. Анан жанагы акимияттан сүйлөшүп отурганда айтпадыбы? Ошол чечимге келгенде эле уже билинет да сразу. Азыркы учурда муну азыр сиз айтып атпайсызбы? 041 деген бул гектарда. 0,40-48. Ошондо 2 участкасы бар да. 2 участканы бириктирип, ошондо 1 гектарга жакын. Бөлгөндө мындай сиз угуңузда жаңыздар. 0,4 сотуктан, 5 сотуктан, 6 сотуктан кылып бөлгөн булар биринчи. Бөлгөн дагы Ал жанагындай эме кылып туруп. 12-жылы китеп Подогород деп. Китеп чыгарып Садоводский, жок Садоводский кийин чыкты. 12-жылы Садоводский жок болчу. Кызыл китеп чыгарып бергенде биз алганда. Сиз уксаңыз, мен айда 12-жылдан бери. Анан ошондо чыгарып жүрдүк, китеп менен алганыбыз бирөө, тилкат менен алганыбыз бирөө да. Тилкат менен 19-жылы сатып атат. 18-жылдан баштап ошол жерде ызычуу башталды. Сиз кайсы жылы алдыңыз? 12-жылы алгам кызыл китеби менен. 12-жылы алсаңыз, кызыл китебиңизди жана сотко бардым, уттум деп атпайсызбы? Ал тилкат менен утуп атам. Тилкат менен. Кызыл китеп менен уткан жоксуз. Ал законы болуп турат. Туурабы? Анда болду. Законы эле пусу жазылайын деп турат. Эмне үчүн жазылбай атканын айтып берем азыр. Азыр биринчи тигин айтып берейин тактап. 12-жылы алганбыз, ошондон бери ошол жердебиз, билебиз. 18-жылы булар эмне Садоводский общество кылабыз деди. Мен 12-жылы берди иштегем. Кооператив кылабыз деди. Анан жанагы дачный кылабыз деди. бөлүп, майдалап. Анан 4 сотуктан кылды булар.
Ошондо 4 сотуктан кылганда менде мына картасын жана көрсөттүм. Бакыт деген бирөө камалып кеткен ошончо. Сиз билет болчу, сиз билесиз. Бир Бакыт деген ошонун ген план сыза коюп, анан кийин эмне мындай кылып сызсын, туура эмес сыздың деп аны камашкан. Анан ошондо бул 4 сотукту бизге сатып атат, ошондо сатып атат. Бүт бардык мынагу жер Жанагы кызыл китеп менен. кызыл китеп эмес, тилкат менен. 12-нчы жылы. 19-жыл, 20. 12-нчы жылы кызыл китеп. 12-жыл кызыл китеп. Ал 4,5 сотук, ал да 4 сотукка түшпөй эле, мына 3,9га түшүп калды, 3,8-терге түшүп таштады бардыгын. Силерде турат да документ, туурабы? Анан ошонун документтешиштириш үчүн жанагы тилкат берген аял мына Иманалиева мерген Иманалиевага аялына дайнос берип айтып атат, давай сен жазап бер, бүтөр деп, бүтөрөбүз деп жазып коюп, бүтөрбөй атат да. Ошону менен соттошуп жүрөм. Акча эметип атат да. Алайын деп атат. Ошон үчүн мына сиз туура түшүнөт экенсиз. Менен звонтезип сурады. 2 миңден чогултуп атам деди. Жана эмне замакында айттым. Дедим, мен соттолосун дедим ошондо да. Хорошо. Сизден айтты, сиз берген жоксуз. Сотко бердиңиз, соттон уттуңуз. Азыркы учурда 1 сот калды да. 1 сот калды, жок. 1 сот бүтсө эле, бияктын баары уже тагдыры чечилет. Чечилет. По-любому. Анткени соттун чечими аткарууга милдеттүү. Ошон үчүн сот сурап атат документ архитектурадан. Эмнесин сурап атат? Ошол такпы, так эмеспи? 93 кимдин эсебинде турат? Силерде бирөөдүн эсебине каттан элекпи? Мындай да. Бул данныйдын баары госрегистрде, долянын баарын госрегистр билет. Мен мисалы муну мага чейин чийиптир архитектура. Архитектура чийгенде именно схема застройки чийген. Ар бирөөнүн көчөсүн чыгарып, ширinaсын чыгарып, номерин коюп. Номерин койгондо көрдүңүзбү? Фамилиялар жок да бизде. Азыркы учурда ПЗУ берерде биз ар бир участкага чыгып, анан бул мунуку экен, бул распискасы бар экен, же кызыл теги бар экен деп туруп, мына мисалы 1594-түкүн тактап туруп, ушуга ПЗУ беребиз, тиги список келгенден кийин. Тактоо иретинде. Бул мынагу 1592-де ПСУ турат силерде. Эмне үчүн бербей атат? Потому что 1593 менен фундамент кошо куюлган. Спорный болуп атпайбы? Кошо куюлган, анан ошон үчүн 1593 бүтмөйүнчө кошо берилбейт деп токтотуп койгон. Ал 1593 1440 деп эмесинде туруп атат, комиссияда туруп атат да. Ошону эми тиги соттор минтип атат да, сотторчу кагазды карайт экен. Мындай тартып барган сүрөттү вообще карабайт экен алар. Мен доказывать эте албай койдум. Муну деп айтсам деле ал эмне дейт? Эмне үчүн дейт 2 киши талашып атат бул жерге дейт. 2 киши талашып атат, 2 гектарчык талашып атат. Кандайча 2 гектарчык талашып атат? Сиз түшүндүрүп берсеңиз? Доля деп атпайсызбы? Доля эмес, муну гектарчык. Доля, гектарчык деген дольщик да. Дольщиктер. Дольщиктин гектары болот, 10 гектар болот, 1 гектар болот мисалы. Ошол дольщиктин каяктан каяка кеткенин менде информация болбойт архитектурада. 2 гектарчык талашып атат да, Тура. сеники жарым. Кимдин фамилиясы экенин деле менин балдарым жана Жанат деген бала билет. Жана сиз көрүп жүргөн. Жанат билет, бирок ал наизусть билет. Болгону жана сизге официально бул гектарчык биякта отурат, мисалы мына линиянын биягы. Бул гектарчык биякта отурат деген бизде данный жок. Сельхоз картанын авторлары Кыргыз Гипрозем и гос эме кадастр. Картаны көрсөтөйүн сизге. Көрсөт. Эмне карта? Картасы турат да. Картада тиги эметип атат да. Көрүнүп турат. Кайсы картаны? Жердин картасы кана? Мынабы? Жок, дагы бир жердин картасы. Чоң карта бар эле го. Чоң картаны жок. Унутуп койдуңузбу? Иштеп унутпай эле алып кеткен майга, таптаза столун бар. Кысталарды. Сиз жоготпай калдыңыз. Мына эми карап туруңуз. Сиз түшүндүрмө берип, сиз да эртең мүмкүн сотко катышасыз. Барасыз экен. Мына Маналиевдин жери. Мындай эле койбойсуң, мындай басайын. Бияка келиңизчи. Давай. Могу Маналиевдин жери мына, көрдүңүзбү? Картаны ким кылып берди? Бирөөдөн алгам. Бирөө кылып берди да. Эми мына гектарлардын гектарчиктери жазылып турат. Бул ошонун копиясы. Бул дагы тиркелип турган болуш керек архивде. Мына жер тилкеси турабы? Ушу жер тилкеси турат, азыркы чейин турат. Бул 19-жу, бул 18-көчө. Анан муногу Кайыпбердиева дейби, мынакта турат. Ушу Кайыпбердиева мунун жарымына келип үймө алганмыш. Кантип үймө алат ал? Аны ким кылды? По факту. Мен кайдан билем? Муну жанагы дольщик. Ар бирөөнүн коду бар. Канча гектар экен госрегистрде данныйлары бар. Эми муну мындай болсо кылды. берет элем. 3 жолу карта сызылды, туурабы? Ийреле жол сызылды. Жок, 3 жолу сызылды, мен билгенден 3 жолу оңдошту. Эң акыркысы Элдин баары ошондо айтып берет экен, 3 жолу анан бирөө 2 жолу бирөө 4 жолу дейт.
Yok Siz ol dedi. men emeğe girdim. Adiyev'e girsem aytat. 3-cüzün oңду атабыз dedi. 18 августта Мына мен ол билем. карта, Onu мына билем. ол оригинал. Оригинал. Siz ошондон 18 ошондон сим айтып алдым. 18 августта бүттү деди. Карта бүттү деди. Окончательный болду деди. Кайсы Ошондо жылы? алдым. 23-жылы. Мен анда жок. Ошону айтып атпайм. Мына ушул жер, ошондо эле турган жер, анан кантип бири-биринин үстүнө им калат. Бул силердин ана оногу ген план сызганда имгизип коюп, азыр ызычуу болот. Ген план сызганда ар бир дольщикти карабайт. Мындай да. Дольщикти караса ошону туура түшүндүрүш керек да. Ишенесизби? Анткени генеральный план чийилгенде Ген план мындай да. Ар бир участканын размери болот. 15ке 25, 15ке 20 мисалчы. Анан жолдун ширинасы болот. Мына мисалы мына турган жер, линейка турган жер участок болот. Биягы көчө, биягы участок, биягы көчө. Ошондо бул дольщиктер кандай гана кыйшык турбасын, көчө мына түзөлүп түп кетет. түз сызылган. Туура айтасыз. Менде картасында турат, түз сызылган, жам чыккан. А биз дольщиктерге караган жокпуз. Анткени мына бу жерде турбай мына кетти, түз кетти. Ошону шултоо кылып, бул жер бирөөгө имип калган, бирөөдүн жери деп ала албай атпайбы ушуну? Ушул участок Ким ала албай? Ошо жер саткан киши шултоо. Мал өзүнүн проблемасы да. Жерде элдин эмеси, дольщиктердин эмесин караган жокпуз, уксаңыз. Дольщиктердин карасак мынанын баарын бул ким жанагы? Жанузаков, фамилиялар Иванов, Петров деп кете бермек. Бу жерде ар бир киши канча киши деген бар? 4 миңге жакын киши бар. Оо, 4 Ар миңден бирөөнүн үй бүлөсү бар. Ошон үчүн биз эч ким дольщикти карабай деп түз эле чийилген. И вообще эле карабайт. Анткени бул деген поля. Түптүз. Болгону документтери поля. уктуңарбы? Ошондо бул 3 жол жасалганбы карта? Бир эле жолу. Мен эми сиз жам Мен аны билбейм, мен айтып атканым мен билгенден. Мен зам аким Адиев деген мына Адиев кетип калыптыр го. Ошого киргенде айтты. 85 канча гектарчык бар экен. Ушунун жерин түзөй албай атабыз. 3-чү жолу оңдоп атабыз. Макулдашып атабыз. Жылда 2 метр нары бери жылат. Ген план. Анан ошо менен бүтөрөбүз деп 18 августта мен билем. 18 августта бүттү. Окончательный сызылып. Бүттү дагы. Мен спайка сакырып коюш апам. Нём, айтып. Бу. Ошонун негизинде сизге окусаңыз ушундай кат бар сизде мынакей. Мына окуңуз сиз. Сиздин эмеңизде архитектураңызда ошондой кат турат. Эмне деп жазган? Не дептир? Чыгарууну өтүнөн тагы чыгарат да. Пусу чыгарбагыла, коюп койгула териштирип атат деп чыгарып берген. Мына чыгылек, бу жерде силерде чыгылек. Эми ошону биз архитектурадан биз эме алайын дегенбиз да толук маалымат, потому что мунагу эмне үчүн жылып атат нары бери. Бул архитектура бирөөдөн айтсаң, буну архитектуранын сызганы деп госрейстер айтат. Сызганы туура, биз сызабыз, ким сызат? Анан биз мен көрсөткөндөй эле ар бир участоктун размери бар да. Мына кетти. Болду, аны кандай ченесеңде түп-түз кете берет. Ар бир көчө дагы бар. Анан ошол жерде жана дольщиктер турбайбы? Дольщиктерди ким карап атты? Анткени элдин үйлөрү бар. Ар бирөөнүн семьясы бар. А дольщик бал гектарлап акчасын саткан. Убагында. силер жол кылып сызып Биз жол сыздык, участок кылдык. Анан жанагындай сиз айтып аткан накладка тигиге эмнеге кетип калды? Ал эмнеге кетсе кете берсин. Болгону элдин систей болгон. жери туура берсин, ал жерде. Туруп жер чыкпайт да эми. А ошону шултоо кылып атпайбы? Менин жеримде мына. Мунагу Кайпедиева деген киши ушу адвокат апарыптыр ошо экен. Жогорку сотко. Менин жерим кетип атат деп. Көрдүңүзбү? Туура эмеспи? Сиз деген сатып алган распискаңыз бар. Кызыл теңиз бар. Сиз деген бирөөдөн алдыңыз да. Күндүн жөнүнө келип туруп атынан өчүп калган. Бар болгонуна байланыштуу сиз ушинтип кырылдап сотко барып атасыз. Значит, сиздики аныкпы же ал дольщик меники эле деген сөз анык. Аралаша албай салып коюп отурду эле, ал сот деле айтты. Териштиргиле тияктан. Ошон үчүн кадастр Объектом земельной амнистии является что? Ушул эле систей болгон кишилер, документи барлар, распискасы барлар, доверенности барлар. Кадастр кезиндеди, жер архитектура кезиндеди, жер кезиндин комитети деди. Официальное письмо жиберет. Женеса барасыңар, барып туруп ошондо көрсөтмө берет экенсиңер. Бул жөн эле, бул жер туура эле жерде турат. Туура эле участок, ошол участок биз турган участок, ошол эле көрсөтүп берген участогу, саткан участогу болгон эле накладка деп атасың эмне, сызылганда ошондой. Жок, биз жана доляны карабайбыз деп атам. Доля тагы жана полем бар, канча деген киши бар. Түздө
Бирок сиз айтканды, анау Адиевди айткан. 1-2 метр нары бери кетиши мүмкүн, потому что арык болгон, башка болгон. Биз генпланга мындай сызышыбыз керек деген. Мен ошону айтсам, сот деле укпайт экен. Эмнеге? Билбейм, сот аны менен иши деле жок экен, сотко эмне интересно. Мен карталарга чейин көрсөтүп айтып атам, муну карап да койгон жок. Сот дагы. Бирок сиз айтып аткандай карта 3 жолу жасалды, анан 2 жолу жасалды. 3 жолу жасалды. Мисалы сиз да айткан боюнча, мен билгенден бир эле жолу жасалган. Мен билгенден. Может мен тура эмес, может сиздики тура эмес. Бир жолу жасалгандан кийин, мисалы эгерде 3 жолу жасалса деле, ошол мисалы бир участок турат да мына жерде. Же мына бир участок. Анан башкача жасаганда бул бияка чыгып кетет го. Бу кайра бирөөнүн үстүнө минип калат. Ошондо эч ким мисалы картаны жылдыргысы да келбейт. Эмнеге дебейсизби? Анткени ар бирөөнүн тагдыры бар мына жерде. Буяка жылып кетсе бирөөнүн минип калып атпайбы? 1 метр болсо дагы. Жерде жок болуп кетиши мүмкүн. Жерде жок болуп кетиши мүмкүн. Анткени чекеде эле жок болуп кетет. Эгерде жылса. А бирок жерди мындай ченелүү да. Участка башынан эле канча болгон, ошончо ойдон эле турат. Болгону жанагы сиз айтып аткан мынандай кызыл теңиз бар болсо, кээ бир участоктор мынандай мынтип минип калган чекеси. Кээ бирөө даже 2 участкага минип калган. Кээ бирөө мынандай половинасы минип калган. Андайлар бар. Жанагы эже деле сүйлөп атпадыбы камерага. Ошол боюнча көсак жасала береби анда? Эчтеке жасалган жок. Азыркы учурда биз ушундайдын баарын тактап туруп сотко жиберебиз, соттон систей болуп чечип алат. Только сот гана чечет экен. Мен сот эмесмин да. Мен буга чечип койсом, жарымына мен акча алды дейт. Буга чечпей койсом, бул акча алды дейт. Туура айтат. Кылбай эле, биякта таза иштебесе, биякта же соттолуп кетет, же болбосо камалып кетет. Адиев ошону айтты да. Сиз сот менен гана чечише аласыз. Биз сиздин эмеңизди эмете албайбыз. Мен көрсөтмө бере алам. Сиздин жериңиз туура жерде турат. Ооба, сиздин жериңиз экен деп документ берген. Каттоодо турат. Барып соттон чечишиңиз дагы 80% өтүп койдум. 90%, 100% өттүм. Мен боюнча 80%, 100%. Жүрүңүздөр. Ассалам алейкум. Сазсызбы? Биз агабыздын иши менен келдик эле байке. Эмне боюнча? Жер боюнча. ВОЗ 2. Анан ошол боюнча. Ал. 3-чү жолу келиши силерге. Я жастым азыр. Сот токшоп калам дейт. УКМК прокуратура жөнөткөн. Прокуратура силерге жөнөтүп атат. Бизге качан жиберди? Азыр да жөнөттү. Кече жөнөткөн экен, токтомду бузуп туруп. Ким фамилиясы? Усубалиев. Ошол жерден Усубалиев? Усубалиев Мангул Садырович деген. Ким атыңыз? Мангул. Мангул. Мангул Садырович. Жашаган жериңиз? Город Бишкек. Телефон 0554 554 51 58. 51 58. Ошо токтом азыр силерде бар. Жөнөттү ал, кече жөнөттүм, бүгүн жөнөттүм, азыр прокуратура барды. Качан текшерилет, эмне болот? Ал бустум деди. Силер текшергиле десек алар мүмкүнчүлүгү жок экен. Силерди текшерет деп атат, ордуна бар. Ордуна баргандан кийин сурайт дагы, кылмыш иши жок деп туруп жаап таштайт. Ким? Ошо текшерген киши да мен кайтам. Жок, ошо ким? Элдин чыгып кетти фамилиясынан. Жок, кайсы тергөөгө түштү эле, ошону айтып койсоңуз. Билбейм да ошо буларда. Тергөөчү ким? Силерге азыр келип түшпөдү, ошонун копиясы бар, жөнөттү го силерге, түшүндү. Сизди бир чогуу көрөтөм байке. Жок, мен эмес, тиги прокуратура жөнөттүк, бардыла ошол жактан эметкиле деп койду го бизди. Ошол жакта каттоодо турат деди силерге. Ошолор чечип берет жер боюнча, ошолорго баргыла деди. Мен азыр эбен таап жагмайм аны. Таап жүрүш. Жок, номерди билем, 6023. Ошо копия чоо жайын эткизиңиз, эмне болду? Фазды. Бул киши барды. Бул барды текшерет, ага чейин да болгон. Кимиз экенин билбейм. Усубалиев Мангул Садырович кайрылган себеби 2016-жылы телкаттын негизинде Байын Антоновка айылында жайгашкан 295 контурдуу сотто жерди алган. Бирок ал жердин документи Имамалиев Мергенбек жана аялы Имамалиев Фатима Бөлгөчүрөк деп билдирген.
Сиз получается булардан жерди алган. Жерден алгам, булардан сатып сатып алгам. Азыр булар жерди бербейт. Бербей атат. Ошон үчүн мына сотто жүрөбүз. Соттун Сот не чечим жогорку сотко чейин бардык. Сот не чечим чыгарды? Биринчи инстанция. Биринчи инстанцияда сиздики деп чыгарды. Туура. Экинчи Сиздики. инстанция сиздики деди. Үчүнчүгө барганда булар жалган көрсөтмө берип атат. Өлүп калган кампердин документин көрсөтүшүп атат буларчы. Ошо кампердики, ошонун жери, бул киши турат деп. А фактически анын жери башка жакта, башка жакта. Ал баласы деле көрсөтмө берип кеткен, баласын айтпайт, башка фамилияны жазып чыгарышып атат таякта. Мен соттон бузуш керек экен да, максатчы арка кайрыш керек. Анан мындай силестерин билесиз да. Анан ошо дагы прокуратурага кайрылдым, мен дагы тергеп берсем, мындай буларды же камаш керек, же жакшылап бир эме кылыш керек деп. Наказывать этиш керек. Ансыз булар ошондо оюн көрсөтө берет экен. Эмне документтер бар ушу жер тилкесине сизге таандык деген? Бүт документ түшүнүк каты бар да. Эмне үчүн? Жазып берген, ошо жер Кызыл китеп. Кызыл китеп жок, тил каттын негизинде берген. Тил каттын Жөн эле негизинде. тил каттуу. Ооба, тил кат жазып берген, ошо жерде көрсөтүп берген жерди. Любой нерсенин өзүнүн тийиштүү документи болот да. Мисалы, машинаның тех паспорту болот. Жер тилкенин кызыл китеби болот. Же болбосо доверенность деген болот. Туура, Ишеним кат деген болот. туура. Бул жерди сиз менен Биринчи инстанциянын соттун токтоомун берсеңиз, мен окуйм да. Жок, түшүндүм мен. Менен жакшы билесиз, бул жерде 4 миңден ашык жер ээси бар. Ээси болгонун себеби бул эме. Так, Чүй облусунун Сокулук районунун соту. Так, договор документ алууга кагаздарын берген жоксузбу? Гос регистриге, архитектурага. Бар да бүт ошо мындай да. Муногу фундамент куюлуп турат. Комиссия кирип турат 14-40 деп туруп. 1592-нин документи бар. Буга тил кат жазганын себеби булар биринчи бөлүнгөндө 4,5 сотук, 5 сотук болуп бөлүнгөн. Кайра кийин буларды 4 сотук кылып отургузду. Бузду аны. Бузуп туруп, ал документиңиз жараксыз, анан биз документ жасап беребиз деди. Документ жасабай, госрегистр эмес. Архитектура. Жер саткан киши. Жер саткан киши менен болот да. Ана жер саткан киши ошентип коюп, Иманалиевтерби? Иманалиевтер. Жерди документин бербей жүрөт. Анткени себеби жер кымбаттап кетти. Жердин документи бар. Жердин общий документи бар да мындай, гектардын жери бар, 2 гектар жер. Гектаршикпи? Гектаршик да. Ошол гектаршик, ошол жерди мына документин тештирип бербей жатат бул жерди. Бул жер эч кимге тиешеси жок деп кадастр жазып берип атат. Эч кимге катталган жок, турат деп. Тил катыңызды берсеңиз. Мына кеп. Так, түшүнүк кат, мен Иманалиев Фатима 22-жылы 3-декабрда жазып берип атат. Себеби 2020-жылы мен чегимдеги жер аймактын Сокулук районунун өкмөттөгү контрреспубликалык участкаларында отуруп, жеримди суболевин сажышка саткан келишим баада как-то жазылган го. Келишим баада да, эми сатты да. Анан Доверенность жазып атат. доверенность бул күйөөсү берип атат. Аялынан тил кат. Аялган тил катталып атат. Анан бүт катталган. Бул катталган. Жер комиссиясына катталган тиги эмеге. Комитет мына Сокулук райондук эмесине катталган. Анан бу жерде ошого карап Адиев деген берип атат, кетип калыптыр ооба туура каттоодо турат делоосу, бирок тиги толук документештирип бүтө элек деп сот карап ошо документештирилсин деп берип атат. Ошонун негизинде областтык сот дагы берип атат. Мындайча айтканда сиз милицияга кайрылганыңыздын себеби ошол документти бербей жатат деп кайрылып атасыз да? Не только бербейт эмес, жалган көрсөтмөлөр бергизиш үчүн камаш керек да аны. Мен укугум барбы? Эмне жалган көрсөтмө? Потому что өлүп калган кишинин документин апарып туруп көрсөтүп туруп сотту бузуп атпайбы, жогорку сотту? Жогорку сот. Сот бузуп атат. А бузганда Хорошо, жогорку сот каякта болот? тиги эмеде Бишкекте болду. Областной Областной бүткөн чыгып чечим турбайбы мына мен район.
мынакей. Бул биринчиники.